Бир катар министр жана жетекчилер сөгүш менен эскертүүлөрдү алды. Кыргызстанда өзгөчө датада 300дөн ашуун түгөй баш кошту. Өлкөдө тоолуу райондордо сел жүрүшү күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаров бүгүн Азербайжанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Физули шаарына барды. Физулинин эл аралык аэропортунда Кыргызстан менен Азербайжандын мамлекеттик желектери илинип, килем төшөлдү, ардак кароол тизилди. Садыр Жапаровду Азербайжандын президенти Илхам Алиев тосуп алды. Мамлекет башчылары калктуу конуштарды реконструкциялоонун башкы планы менен таанышып, Агдам шаарына барышат жана Азербайжандагы Кыргызстан мектебинин курулушун баштап беришет. Ал арада президенттин администрациясынын коллегиясында бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери тартиптик жаза алды. Ага ылайык Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Талантбек Иманов, президенттик администрациянын санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Буржуев жазаланды. Ошондой эле санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева, транспорт министри Тилек Текебаев, маданият министри Алтынбек Максутов, санариптик өнүктүрүү министринин биринчи орун басары Жумамүдүн Жумалиев, саламаттык сактоо министри орун басары Бүбүжан Арыкбаева, жаратылыш ресурстары министринин орун басары Асель Райымкулова жана президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаевке сөгүш жарыяланды. Мындан тышкары президентке бир катар район башчыларын ээлеген кызматынан бошотуу сунушу киргизилди. Өлкө башчы Садыр Жапаров айлана чөйрөнү коргоо жана жол кыймылы жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамда электр кыймылдаткычтары бар дөңгөлөктүү транспорт каражаттарын пайдаланууда жеңилдиктерди берүү жана электр менен жүрүүчү транспорт каражаттарын зарядтоо инфраструктурасын түзүү каралган. Ошондой эле мамлекеттик каттоодо электромобилдерге атайын жашыл мамлекеттик каттоо белгилерин берүү киргизилген. Ош облусунун Кара Суу районундагы Шарк айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы пара берип жаткан жеринен кармалды. Атайын кызмат билдиргендей, айыл өкмөттүн мурдагы башчысы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерине пара берүүгө аракет кылган. Белгиленгендей, ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө үстүбүздөгү жылдын февраль айында шектүү тарабынан Шарк айыл өкмөтүнүн Ачы айылындагы айыл чарба багытындагы жер тилкеси мыйзамсыз берилгендиги жөнүндө маалыматтар алынган. Мындан улам ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, трансформацияланбаган жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндө токтомду жасалмалоо жолу менен курулуш компанияларынын бирине 10 гектар жер тилкесин бергени аныкталды. Бул факт боюнча териштирүү иш-чараларын жүргүзүү учурунда мурдагы атка минер тергөөгө чейинки текшерүү боюнча маселени оң жагына чечүү максатында УКМКнын кызматкерине 20 000 АКШ доллары өлчөмүндө пара сунуштаган. Кыргызстандын тоолуу райондорунда сел жүрүшү күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүү таратты. Маалыматка ылайык 25-26 апрель күндөрү туруксуз аба ырайынын жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарга арыктарды, дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүүнү сунуштайт. Ош шаарынын Борбордук аянтында бүгүн мектеп окуучулары арасында Ураанын Манас аталышындагы Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынагы өттү. Ага жалпы жонунан 3000 окуучу катышып, кыргыз жана англис тилдеринде Манас айтышты. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы билдирет. Иш-чарада Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров, Кыргыз улуттук Манас театрынын жетекчисинин орун басары Нурбек Талантбеков катышуучуларга ийгилик каалашып, уюштуруучуларга ыраазычылык баракчаларды жана төш белгилерди тапшырышты. Белгилей кетсек, сынак президенттин Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үчилтигин ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу, улуттук маданий жана руханий дөөлөттөрдү сактап калуу максатында өткөрүлдү. Мындай кароо сынактар 11 майга чейин республиканын баардык аймактарында болот. Өлкөдө 24/04/24 сандарын камтыган өзгөчө датада 317 түгөй баш кошту. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги билдирет. Бишкек шаарындагы Бакыт үйүндө жалпы 73 түгөй мамилелерин мыйзамдаштырган. Ош шаарындагы Бакыт үйүндө болсо 15 салтанат өттү. Мекемеден кошумчалашкандай, акыркы убакта Кыргызстанда өзгөчө датада баш кошууну каалаган жаштардын саны өсүүдө.